Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы урматтуу угарман жана көрүүчү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Бекбол бактылуу тааныштырам. Лейлекте тоок этин алып өтүүгө аракет кылган 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык 1-июнь жана 4-июнь аралыгында Лейлек районунун Достук айылында 2800 кг тоок этин акчесчилик жолу менен алып бара жаткан 26 жаштагы кыргыз жараны аныкталган. Жарандык жүккө тиешелүү эч кандай документтери болгон эмес. Ошондой эле 40 тонналык мунай ташуучу автоматтык унаа, 13 тонна суюлтулган газ менен эч кандай документтери жок Volvo маркасындагы унааны башкарып бара жаткан 52 жаштагы кыргыз жараны кармалган. Аталган фактылар маалымат журналына катталып, тергөөгө чейинки иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Баткенде 90 жаштагы энеге үй курулууда. Баткендин 90 жаштагы тургуну Абилова Ташбү апага турак үйдүн курулушу башталды. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Ташбү апанын туруктуу жашаган турак жай үйү жок болгондуктан 53 жаштагы мүмкүнчүлүгү чектелген кызы менен кароосуз калган ар кандай эски үйлөрдө баш калкалап келген. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн тапшырмасына ылайык анын кызы Тажгүл Абиловага Баткен районунун Карабак айыл аймагынын 6 адыр айылынан турак жай салуу үчүн 10 соттук жер участогу бөлүнүп берилди. Ошондой эле облус башчысы 31 август эгемендүүлүк майрамына карата курулушту аяктап, жаңы конушка үй ээлерин көчүрүп келүү боюнча жалпы жетекчилерге тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, аталган турак үй президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаевдин демилгеси, каржылык колдоосу менен облустук мекеме ишканалардын жетекчилеринин салымы менен курулууда. РСК банк Элдик банк болуп өзгөрдү. Мамлекеттик РСК банктын аталышы өзгөрүп, Элдик банк деп аталды. 5-июнда Улуттук банк анын лицензиясын алмаштырды. Элдик банк мурдагыдай эле мамлекеттин менчигинде болот. Ошондой эле акциялардын 100% министрлер кабинетине таандык. Эске салсак, аталган банк финансы тармагында 27 жылдан бери иштейт. Быйыл Курман айт майрамы 16-июнда белгиленет. Бул жылы Курман айт майрамы 16-июнда белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстандагы мусулмандардын дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык 7-июнь жума күнү Зулхиджа айынын 1-күнү болгондуктан 16-июнь жекшемби күнү Курман айт майрамы. Курман айт майрамы мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири. Бул майрам орозо бүткөндөн соң 70 күндөн кийин белгиленет. Күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.